Урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда мен Мурат Чулкеев. Эми бүгүнкү биздин темабыз жакында 23 мартта башталчу ыйык орозо тууралуу болмокчу. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту, адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Жорабай ажы Шергазиев, муфтияттын Үгүт Насаат бөлүмүнүн башчысы. Жорабай ажы, студиябызга кош келиптириз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Эскертип өтөйүн, түз эфирдеги силерде айтылып жаткан ушул орозо айы тууралуу суроолоруңуздар, пикирлериңиздер, ойлоруңуздар, каалоо тилектериңиздер болсо, анда 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Жорабай ажы, орозо мынакей 23 мартта Кыргызстанда башталат деп айтып атабыз. Кимдер кармаш керек, кимдер тутуш керек? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң алгач жараткан Аллах субханаху ва таала чексиз мактоолор болсун. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Чындыгында пайгамбарыбыз өзүнүн жашоосунда биздин мына орозого чейинки айларыбызды берекелүү кылгын деп, мына Шабан айларын, Ражап айларын, анан бизди орозого жеткиргин деп Алла тааладан тилеп бата кылчу экен да. Биз дагы мына ошол бата менен баштайлы. Кудайым баарыбыздын жашообузду берекелүү кылып, өткөргөн айларды берекелүү кылып, баарыбызды орозо айында орозо кармап, жакшы бир соопторго олжолуу болууну Аллахым баарыбызга насип кылган болсун. Экинчиден, бул орозо Алла таала тарабынан момун мусулмандарга баягы балагатка жеткен, андан кийин ден соолугу таза адамдарга милдеттүү кылды. Мына ошондуктан орозону жалпы эле мен момун мусулманмын деген адам ден соолугу эле таза болсо, бул орозо кармай бериш керек болот. Бул парз болуп эсептелинет. Шарттары эми ошол жөнүндө кенен мындай тартиптери боюнча маалымат берсеңиз. Шарт тартиптерин айта турган болсок, бул жанагындай эң негизги биз баштаганда эле орозону ошондо Алла тааладан берилген парз экен, сооп берилет экен билип туруп аткаруу үчүн бул негизги эң биринчи мусулман болуш керек. Андан кийин балагатка жеткен болуш керек, ден соолугу дедик, андан кийин орозонун өзүнүн негизги парздары болот. Бул баамдат убакыттан баштап кечки шам убакытка чейин өзүбүздү суусундуктан, ичимдиктен, тамак аштан, андан кийин ошо ак никемен алган аялдарга жакындык кылуудан биз өзүбүздү карманабыз. Мына ошол өзү негизи орозо деген мааниси бул бир нерседен кармануу, тыйылуу деген маанини билдирет. Демек биз эртеден кечке чейин мына ушул оозду ачып сала турган 3 нерсе деп айтылып келет. Мисалы, ичип алсаң ооз ачылып калат, жеп алсаң ооз ачылып калат, жакындык кылып койсоң ооз ачылып калат. Мына ушул нерселерден сактанып, өзүнү кармап, көзөмөлдөп, сабырдуулук менен жүрүү, мына ушул орозо деп аталат да. Биз азыр баягы тамактануу гана жагын айтып атабыз да. Негизи акылды, ойду дагы орозо мезгилинде ушу тутуп аткан адам бөлөкчө мындай таза кармаш керек да. Ооба, бул биринчи эле биздин баягы түшүнүк, бул орозо дегенде бул ашказандын эле орозосу болуп калбаш керек да. Эң туура. Ашказандын орозосу болуп калбаш керек. Биз мына ошол ашказандын орозосун кармап жатканда, ушул Алла таала уруксат берген адал нерселерден өзүбүздү тыйып атпайбызбы? Ошонун артынан биздин баягы жүрөгүбүз дагы орозо кармаш керек экен. Мындайча айтканда, ар кандай ич тарлыктан, жаман көрүүдөн, текеберликтен, менменсинүүдөн деген баягы моралдык жактан жүрөк оорулары деп коебуз да биз шариатта. Мына ошол нерселерден тазаланууга бул мүмкүнчүлүк болот. Аң сезимди оңдош керек, андан кийин адамдын мүчөлөрү бар. Тилибиз бар, сезүү органдарыбыз бар, кулагыбыз бар, көзүбүз бар. Көздү дагы орозо карматкыла, тилди дагы орозо карматкыла, жанагындай жаман сөздөрдү, ушак гыйбаттарды сүйлөбөстөн. Адамдын акылы бар. Бул мына ошол акылдагы адамга эң бир башка айвандары менен айырмаланып турганыбыз бул акыл экен. Мына ошол акыл менен дагы, акылды дагы тазалоого, ой пикирди тунартууга дагы бул орозо аябай бир жакшы мүмкүнчүлүк. Эгерде ушул биз айтып калдык, жүрөгүбүз менен, аң сезимибиз менен дагы орозодун баягы жаңыланып, тазаланууга, өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк берет деп. Адам ушак сүйлөп, туура эмес иштерди аткарып, бирөөнүн баягы күнөөсүн мойнуна алып аткан болсо, орозосу ачылып кетиши мүмкүнбү? Бул жерде орозо тутканы эсептелбей калышы мүмкүн деген сөз да. Бул жерде мындай, мисалы эртеден кечке чейин орозонун шарттарын кармады деп айталы. Бирок жанакындай сүйлөп коюп, гыйбат кылып, бошотап койгон болсо, бул орозону аткарды деп эсептелине берет. Бирок бизге орозонун артынан бере турган сооптар бар да, берекелер бар да. Мына ошол нерселерге жетпей калат деп айтылат. Ошондон пайгамбарыбыз айтат: "Рубба соимин
Лейса мен сиямихи илля жуъу вал аташ деп. Мәнісі мындайша айтқанда, кейбір адамдар ораза қармайды, бірақ ертеден кешке чейін ач қалғандан, су сап чаңқағандан башқа еш нәрсе таппады дейді да. Мындайша айтқанда, соуыпқа жетішпей қалды. Оразаның негізгі мақсатына жетішпей қалды. Ораза бұл бір еле ашқазан ораза қармабастан адамдың тілі да ораза қармаш керек болчу, көзі да ораза қармаш керек болчу, имандың бұлағы болған жүрегі дағы ораза қармаш керек болчу, бәлкі адамдың қолы бұты дағы арамға баспастан, жаман іш қылбастан, біреуге зиян бербестен, біреуін ұрбастан, тілдебестен деп. Егер ушул иштерди аткарып калса, бирок жадаңдай эле тамак ичип жанагыдай кылбаса, оразасы ошо күн кесептеле берет. Бирок артынан эң биз негизги ошол артынан максат кылган сооптор анын берекелеринен куркаган болот деп айтабыз. Дагы бир эл ичинде көп ушул тажрыйбаны колдонгондор бар, ушуну туура деп сезген адамдар бар да. Орозо ыйык башталган күндөн баштап башында 3 күн, ортосунда 3 күн, аягында 3 күн кармап койсо болду. Орозо кармалды эсептелет. Бул туурабы, туура эмеспи? Шариятта кандай жазылган? Негизи бул туура эмес. Бизде орозо кээде 30 күн болот, кээде 29 күн болот. Бул айдын жаңыруусуна байланыштуу да. Ошондон сөзсүз мусулман адам 30 күн орозону кармаш керек болот. Кээде 29 күн. Ал эми башында, ортосунда, аягында түшсө, демек бул 9 эле күн кармаган болот. А калган күндөрү ал жакта да 21 күн бар да. 21 күн бул карыз болуп калат. Кээ бирөө болушу мүмкүн. Бир күнгө туткан орозом мисалы көбөйтүлүп берилип, анан ошондой болот. Жок, андай эмес. Бул түшүнүк таптакыр туура эмес болуп эсептелинет. Ошол орозо башталгандан аягына чейин тутуу бул милдеттүү болуп эсептелинет. Өз тажрыйбамды айтып өтөйүн. Менин кызым азыркы мезгилде орозо кармап баштады. Алдын ала кармап коеюн деген. Бул канчалык деңгээлде? Бул кайсы бир деңгээлде даярдык деп койсок болот. Пайгамбарыбыз ушу Шабан айында деле орозо кармаган, даярдыктарды көргөн. Бул кайсы бир деңгээлде даярдык деп айтып койсок болот. Эми ар бир адам ар кандай даярдыктарды көрөт. Себеби орозо келерден алдын мисалы көп жумушубузду орозого чейин бүтүрүп алалы деп аракет кылабыз. Кээ бир адамдар психологиялык жактан баягындай даярдык баштайт. Кээ бир адамдар материалдык, моралдык жактан деле денесин көндүрүп баштайт. Азыр орозо кармап турайын, кийин орозого барганда мен кыйналбай калышым керек деген дагы бир бул жакшы эле түшүнүк. Мурда эч кармабагандар мына ушинтип башташы мүмкүн. Бул болсо дагы баары ошол бир Алла Таала бизге парз кылган улуу бир жакшы ибадатты аткаруу үчүн даярдык болот да. Бул деле балки жакшы. Эң маанилүү суроо, кайсы учурларда орозо тутуп аткан адамдын орозосу ачылып кетиши мүмкүн да? Ооба. Орозо кармаганда биз жалпы эреже бар. Ичке кирген нерседен орозо бузулат деген. Мындайча айтканда бизде адаттагыдай ачык, мисалы ооз, мурун бар да. Ошо ооз, мурундан суу ичип алган болсок, мурунга мисалы мурундан да суу кирип кетсе, ошол ашказанга жетсе, дары куйган болсок ашказанга жетсе, мына ошолордун баардыгы оозду ачып коет. Андан кийин байкабастан болуп калсачы? Эгер байкабастан бул башка маселе. Мисалы байкабастан эле мен орозо экенимди унутуп калдым дагы, барып бир сууду уруттап ийгенден кийин эсиме келип калды. Мен орозо болчумун дегенде, ошол жерде токтотуш керек. Оозум ачылып калды, эми болду, жесем боло берет экен деп жебеш керек. Токтотуш керек. Ушул жерде пайгамбарыбыздын хадиси бар: эгер сен унутуп ичип алган болсоң, унутуп жеп алган болсоң, эч нерсе эмес. Оозуң ачылбайт, орозону кармай бересиң. Алла Таала сени тамактандырып, ичин суусундук берип койду деген түшүнүктө бол. Бирок ачып албаш керек. Ошону бул катадан болду да. Адам өзү кээде адашып, кээде билбей калат, кээде катадан болуп калат. Ошондон ушул нерседе эч бир ылкак болбош керек. Бирок тескеринче орозону булай беришибиз керек болот. Кайсы мезгилдерде орозо мезгилинде негизи сууга түшүп болобу, жуунса болобу деген суроо да. Анан жанагы сурооду толуктап коеюн. Биринчи жанагы ичимдик ичип алганда, ошо суусундук ичип алганда, анан ошо күндүзү өзү баягы акнеке менен алган аялына жакындык кылып койгон учурларда бул баягы ооз бузулуп калат. Бирок бул жерде дагы бир нерсе эске алышыбыз керек. Биз айттык, жана унутуп, билбестен ичип алганды байкабастан бул башка маселе. Ал эми атайлап чын денесинен коркунуч жок, бирок өзү эле коркунуч болот окшойт деп эле ден соолугу таза туруп, атайлап эле оозун ачып алганга бул 60 күн орозо тескерисинче карыз болуп калат. Ошондо эске сала жүрүшүбүз керек да биз. Мисалы орозо кармадыкты, эми ошого биз аягына чейин чыдашыбыз керек. Эгер денеге олуттуу бир зыян боло турган болсо, чындыгында ооруп калды, оозун ачпаса, бул денесине зыян болот, балки катуураак ооруга душар болуп калат. Андай учурлар бул башкача, өзгөчө учур. Жөнөкөй эле баягы өзүнүн абалын неме кылбастан эле баягы ач калып калам го деп эле коркуп эле ачып алса, анда бул 60 күн карыз болуп калат да. Бир күндүн ордуна
ошону бир аз чыдап койсо бул жетип калмак болот. Андан кийин эми эгер азыркы сиз суроо бергендей кээде күн ысык болуп калат, кээде сууга түшөбүз дегендер болуп калат, көлгө барабыз дегендер болуп калат, анан үйдө бир аз салкындап алыш үчүн душка түшөбүз дегендер, булардын баардыгына уруксат, бирок бир шарт менен ошол ооздон тамактан мурун кетип калбаш керек. Мурундан дагы суу тамактан ары кетип калбаш керек. Мейли көлгө түшсө деле мейли, сууга түшсө деле мейли, бирок ушул этияттыкты сөзсүз түрдө сакташ керек. Дагы бир суроо. Алыска сапарга аттанып аткан адамдар, иш сапарга дейлик, алар орозосун ачса болобу? Ооба, сапар учурунда орозо ачууга бул Куранда Алланын аятында бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып коюп андай маек улантсак. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угатабыз, оюңузду сурооңузду билдирсеңиз болот. Угатабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Эсту телеканалы кандайсыздар? Ишиңиздерге ийгилик болсун. Рахмат агай. Арыбаңыздар, бар болуңуздар. Ушул алама өзгөчө ийгилик каалайм. Ушу Эсту телеканалынын алып барчысы журналист абабыз кыргыз элинин уулу дайыма чындыкты айтып, элге түз жеткирип атканыңызга мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Апрель кыймылынын төрагасы Кайрат Канагатович. Ажеке, салам алейкум. Алейкум ассалам. Аман жүрөсүзбү, жакшы жүрөсүзбү? Мен суроом бар эле да. Быйылкы ажылык сапар боюнча жылда эле баягы мен дайыма эле ошо Эсту телеканалынан көп суроолорду берем ажылык сапар боюнчачы. Карапайым эл өзгөчө жанагы умрага бара алышпай, ажылык сапар кыла албай кылган учурлар болот да. Ооба. Анан карапайым элге эле келип такалат, себеп дегенде баягы эле каражат жагынан кыйналыш болот да. Бүү бара албай калат. Ислам дининин эң 5-парызы бул ажылык сапар да. Ооба. Анан ансагандай карапайым элге деле бир жолдомо берип, карапайым элге деле бир соопчулук тапсак жакшы болот эле деген оюм бар да. Анан Рамазан айы боюнча азыр эл абдан күтүп атат. Өзгөчө биз да күтүп атабыз Рамазан айын. Келе жаткан Рамазан айы жакшы айлардан болсун. Рахмат. Ошо Рамазан айы 23 деп турат го мен билишимче. Ооба. Анан эми Рамазан айын эл чыдамсыздык менен күтүп атат. Өзгөчө мен ошо Рамазан айы бүтүп баратканда аябай мындай көзүмөн жаш тегеренип кетет. Улам эле ай сайын эле Рамазан боло берсе абдан жакшы болот эле деп. Өзгөчө баягы бузукулуктар көп болуп атпайбы? Ошого байланыштуу мен сизге ийгилик каалайм. Ушу ажылык сапар боюнча бир жеңилдиктер барбы? Карапайым элдерге бир мындай соопчулук иретинде бир кандай эмелер бар дегенимде. Рахмат сиздерге. Рахмат, сизге да рахмат калуу тилегиңизге ажылык сапарга. Ооба, чындыгында бул ажылык сапары эми бизде Куранда пайгамбардын хадисинде ушундай келет экен, кимдин мүмкүнчүлүгү бар болсо депчи. Ошол жакына эми чындыгында азыр мына байкебиз айтып аткандай эч нерсе арзандабай жатат да, барган сайын эле кымбаттап кетип атат. Бул мисалы быйыл деле бизде акыркы ажылыктын баасы чыга элек. Азыр ошол даярдыктар болуп, баягы электронный порталдар ачылып, эми мына билинип атат, келишимдер түзүлүп атат. Мындайча айтканда биз бул баягы кымбаттаса кымбаттайт, арзандабайт деген мүмкүнчө. Эми аз эле айырма берет. Мына ошондон эми биз бата дуа кылалы, ошол ажылыкты каалагандарга Алла Таала ошол жакты насип кылган болсун. Ал эми жанагы жеңилдиктер дегендей бизде мисалы ажылыкты диний башкарма гана аткарат экен дагы, бизде андай эч кандай жеңилдиктери жок да. Мурда мисалы Саудия тараптан өздөрү берчү да. Өздөрү берип, мисалы квота берип, өздөрү каржылап ушулар. Ал маселелер дагы азыр токтоп калган. Такыр жок да. Мына ошондон баягы биздин диний башкарма ошо биздин кыргыз элине жеңил болуш үчүн жыл сайын мына Меккеден 30 күндүк баягы жатакананы дайыма бекер алып келебиз да. Сүйлөшүп отуруп, жана вакыф деп коебуз. Азыр деле мына ошол жаата сүйлөшүүлөр болуп атат. Эгер алар место бербей койсо, демек биздин акчабызга кайра дагы акча кошулуп кетет. Анда биз Меккеден баягы төлөп жатканга, мейманкана алганга муктаж болуп калабыз да. Мына ошондон биздин эми диний башкарманын бир жардамы, биздин ушу аталарыбыз, апаларыбыз барып атат, көпчүлүгү пенсияларын жыйнап алып отургандар бар, балдары жибергендер бар. Ошол жок дегенде баягы мүмкүнчүлүк болуп атканда Меккедеги жатакананы гана бул эми бир ай жатат да, арзандатып бергенибиз, бул дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат деп ойлойбуз. Ал эми мына чындыгында орозо айы бул пайгамбарыбыздын сахабалары
6 ай дуа кылып күтчү экен да, бизди орозого жеткирекөр деп. Анан орозодон кийин эми орозодогу амалдарыбызды Аллахым кабыл кыл деп туруп, анан дагы 6 ай бата менен узатып койчу экен дейт да. Мына ошондуктан баарыбыз Кудай буйрса бул жаш күндөрдү күтүп атабыз. Анткени эң бир баягы бейиштин эшиктери ачылып, тозоктун эшиктери жабылып, баардык шайтандар кишенделип дейт. Момун мусулмандардын дуалары, баталары кабыл боло турган. Алла Таала орозонун ар бир күнүндө миңдеген, миллиондогон адамдарды тозоктон куткарат дейт, мусулмандарды. Мына ошондой берекелүү күндөрдө турабыз да. Мына ошол күндөрдү баарыбыз биз Кыргызстандын мусулмандары пайдаланып, бата дуа тилектерди кылып, мына Кыргызстан үчүбүз, мамлекетибиз үчүн баталарды кылган болсок, жетөөнүн бири кызыр дейт. Баарыбыздын батабыз болса, ичибиздеги такыба жакшы адамдарыбыздын дуалары кабыл болуп кетсе, бул мамлекетибиздин алдки келечекте өсүп өнүгүүсүнө өтө чоң салымын кошот. Алыска сапарга аттанып атса ал адамдын орозосу бузулбайбы деп суроо бердим эле да. Ооба, бул Куранда бизде ачык аят бар. Ким оорулуу болсо жана сапарда болсо дейт. Ушул экөөнө уруксат. Ооруган адам орозо кармабаса болот. Белки 5 күн дарыланабы, 6 күн дарыланабы, дарыланып бүткөндөн кийин орозо кармай берсе болот. Ал эми сапарга чыккан адам деле оозунун ачып салса болот. Бирок бизде китепте айтылат, эгер сапарга чыккан адам орозо тута алам, кыйналбайм десе, орозо тутканы абзел дейт. Бирок уруксат берилет. Рахмат. Да, бизде телегөрчү байланышта бар экен. Кабыл алып, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы? Ачыке. Угуп атабыз. Мен жаңы эле түз байланышка чыктым. Дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Сиз туура айтып атасыз да, Ачыке. Бул орозо өтө соопчулук, өтө баягы Кудайдын астында ыраазычылык катары. Адам өзү үчүн кармабайт, бир жараткан үчүн кармайт. Баарыбыз жараткан алдында жүзүбүз жарык болсун, иманыбыз бекем болсун дегим келет. Анан ошол мурун Кыргыз Республикасынын Дин иштер башкармалыгынын муфтинин милдетин аткарчу болуп турду. Мен Ажыкени жакшы билем, өзүнүн колунан да Куран китеп тапшырды эле мага. Мен өзгөчө ыраазычылыгымды билдирем. Мен эмнени айткым келет? Бул ажылык сапар боюнча өткөндө да түз эфирде ушул журналист агабызга дагы Абдусаттар ажы келсе керек эле. Ошондон мен суроо бергемде, жана ажылык сапарда ажылардын жанагы кийим кечеси тууралуу. Жанагы жол коопсуздугунун эмесин кийгизебиз, ошондой түрдө кийгизебиз деп суроо бердилер. Мен анан суроосуна жооп бергемде, эми Дин иштери башкармалыгында бир единый форма деген болот да. Кыргызстандын баягы герби болобу, атайын сиздердин бир единый формаңар болобу, ошону бир единый кылып, бир мындай биргеликте бир форманы жакшыраак кылып, ажылыкка барса жакшы болмок деген оюм бар да, Ажыке. Ооба, туура. Ошондо бир карап койсоңор. Суран сиздерден. Рахмат. Туура сунуш. Кыскача айтып коеюн, аябай туура айтты. Негизи бизде жыл сайын ажылыкта ошол Кыргызстандын жүзүн көрсөтө турган деп баягы кийимди тандоо үчүн атайын конкурс уюштурулат. Анан ал жерге бир жылдын ар кандай 10го жакын баягы тигүүчү биздин немелер катышат, жарандар катышып, анан ошонун ичинен утуп чыккандар болот да. Мына быйылкы жылы дагы утуп чыгышты. Ошолор эми биздин быйылкы 6000 ажыга баруучу апаларыбыздын, аталарыбыздын кийимдерин тигет да. Бул бирдиктүү кийим болот, Кудай буйрса. Бирдиктүү кийим болот, өзүбүздүн желегибиз менен, өзүнүн Кыргыз жаран деген баягы логотипибиз менен, артында Кыргызстан деген жазуу менен, түндүгүбүз менен дегендей, мына ошондой баягы жилет катары эле тиге баштаганбыз. Азыр ошо жилети болот, сумкасы болот дегендей. Мына ошондой. Жакшы. Дагы бир маанилүү суроо, бул 30 күн аралыгында ар бир мусулман ушу ороз айында сөзсүз түрдө битир садака бериш керек. Ошол жөнүндө кийин маалымат берсеңиз, быйыл канча сумма болуп атат да? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сөзүндө айтат, бул биз муну орозодо бериле турган битир садака дегенибизби, бул зекеттен соогун алабыз да. Ошону закатул фитр дейбиз. Пайгамбарыбыз айтат, ошо битир садаканы Алла Таала парз кылды, орозо кармоочуну тазалоо үчүн дейт да. Кээде орозо кармап атканда ар кандай катачылык кетирип коюшубуз мүмкүн, билбестен кылып коюшубуз мүмкүн, байкабастан дегендей. Мына ошол кылган иштерди тазалоо үчүн дейт да. Биз ошону мындайча айтканда битир садаканы чыгарганда биз муктаждарга эле беребиз. Анан алардын батал тилеги болот. Биз баягы социалдык көйгөйдү чечкенге дагы биринчи орозо менен жан дүйнөбүздү байытканга, андан кийин зекетибиз менен мамлекеттеги бир кайсы бир деңгээлде социалдык көйгөйдү чечүүгө дагы салымыбызды кошкон болобуз. Мына ошондон ар бир мүмкүнчүлүгү бар адамга
бул зекет берген, битир садака берген парз болот. Анан биз дайыма диний башкармада ошол биздин китептерде келген бул негизги азыктардан чыгарылыш керек деп айтылып келет да. Мындайча айтканда арпадан, будайдан, ундан, анан мейизден, курмадан деп. Мейиз менен курма бул кирип калганы мурда ошол араб жарым чөлкөм ошол жактарда бул негизги тамак катары эсептелчү экен. Ошондуктан биздин китептерде жазылып калган. Биз деле мына ошондой 5 түрлүү немеден чыгарганбыз. Мисалы будайдан 1 килограмм 600 граммдын баасы берилиш керек болот. Бул 50 сом деп бекитилди. Ал эми мейизден болсо бул деле 1 килограмм 600 граммдын баасы алынат дагы, орточо баасын алып туруп бул жерде 636 сом болот. Ал эми ундан болсо 74 сом болот экен. Арпадан 90 сом, ал эми курмадан 986 сом. Мындайча айтканда биз ушул 5 түрдүү азыктардан чыгарып койдук. Ар бир адам жаран ушул бааларды карап туруп өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша чыгара берсе болот. Анан мисалы бир соодасы жакшы, мен бизнесменмин дегендер бул 50 сом 74дөн чыгарса деле болот, бирок баягы көбүрөөктөн чыгарганы жакшыраак болот деп айтабыз. Себеби биз буну канчалык көбүрөөк чыгарсак, ошончолук биз бир үй бүлөгө жардам берген болобуз. Жетим жесирлерге, муктаждарга жардам берген болобуз. Мына ушул битир садаканы биз айыт намазына чейин чыгарып калышыбыз керек. Ушундай бизде бир жакшы түшүнүк болуш керек. Бул эртең айыт деген күн да, баардыгы майрамдай турган күн. Ошол майрам күнү жанакы муктаж адамдар сурап калбасын деген түшүнүк болуш керек. Элге кошо алар дагы майрамдасын. Ошондон биз ошол айытка чейин берип салган туура болот. Ким айытка чейин берген болсо зекеттин сообун алат. Айыттан кийин берип калса деле бул кадимки эле садаканын сообун алат. Бирок айыт өтүп кетти, эми болду окшойт дебеш керек. Аны чыгарып берип кое бериш керек болот. Сөзсүз түрдө ушу битир садаканы мечитке, муфтият калып барып берсе болобу, медреселерге, же болбосо көчөдө кайыр сурап жүргөн, же колунда жок кошуналарым болсо, муктаждык бар. Эми ошондой муктаждарга деле берсе болот. Анан жок, эсептелинеби? Эсептелине берет. Ал деле эсептелине берет. Муктаж үй бүлөнү билген болсок, ага да барып берсек боло берет. Анан жок, эми мен эч кимди билбеймин да, тааныбайм да, кимге берет элем десе, анда мечитке алып барып таштаган болсо, ошо ар бир мечиттерге арыз менен жардам сурап кайрылгандар болот да. Мечит ошолорго таратып ийет. 50 сомдон баштап 986 сомго чейин болот экен да. Бул үй бүлөдөгү ар бир адамга, ар бир жанга, адамга эсептелинген. Кичинекей төрөлгөн наристеден баштап улайган ата апаларыбызга чейин ушул сумманын каалаган түрүн төлөсө болот. Каалаган түрүн. Мындан ашык деле төлөсө болот да. Сөзсүз түрдө баягы чек жок да. Мисалы сөзсүз түрдө эле 50 сом эмес, жок бирөө мен 100 сомдон чыгара алат экен десе, ар бир үй бүлөдөгү адамга 100 сомдон чыгара берсин. Бул эми эң төмөнкү өлчөмдү биз белгилеп койдук да. Канчалык көп битир садака берсе, ошончолук жакшы сооп болот, садака болот, бул зекет болот. Анан ушул жерде дагы айтып кете турган нерсе, бизде негизги орозо парз сыяктуу эле зекет дагы парз да бизде. Зекет дагы парз. Бул качан дегенде биз жылың мына ошол битир садака менен бул адат болуп калган, орозодон алдын чыгарып коебуз дагы. Анан көпчүлүк адамдар зекеттерин деле, бул битир садака эмес, жөнөкөй зекеттерин баягы орозодо сообу көбүрөөк болот, орозодо чыгарсак деген дагы түшүнүктөр бар болгондуктан аны да чыгарып койдук. Бул жылың жаңыланып турат. Бул эми алтындын баасына тете болуп, азыркы мына 245.650 сом да. Ушул сом менен бул зекет берүүнүн чеги болуп эсептелинет. Бул эгер алтын менен эсептеген болсок, мындайча айтканда 85 грамм лом куйма алтындын баасыны эсептеп, биз эми бул жерде баягы алтындын түрлөрү да ар кандай болот экен. Биз базар баасынан эсептеп алдык дагы. 1 граммын 2800 качадан, бул жерде 2890 сомдон эсептеп туруп, эсептегенибизде мындайча айтканда кимдин 245.650 сому болсо, ушул акча негизги муктаждыктарынан ашыкча болсо, андан кийин ушул акчага 1 жыл айланса, ушул шарттары менен, демек өлчөмгө жетиш керек, ал акчага 1 жыл айланыш керек, негизги муктаждыгынан ашыкча болуш керек. Ушунча акча же ушундан көп болсо, мисалы азыр биринчи орозодо эсептеп коебуз, зекетибизди берип, кийинки орозодо ушунча же ушундан көп акча болсо, ошонун зекетин бериш милдеттүү болуп калат. Ошонун 40тан 1-ин же 2,5%-ын биз зекетке беришибиз керек. Мындайча айтканда, кайсы бир адамдын зекет бере турган парз болуп калган учурда, мисалы бул жерде 245.000ге 6.142 берет экенбиз да. Ооба. Ошол 6.000 акча эми өзүнүкү болбой калды да.
Бул муктаждардын акысы болуп калды. Биз ошону жакшы түшүнүп билишибиз керек. Өзүңүздүн акчаң болсоң деле, билип туруп эле ошону бербей эле кайра өзүң иштете берсең, демек муктаждактардын акысын кайра иштетип алдың болуп калат да. Ошол түшүнүктү жакшы билип алышыбыз керек. Бул алтын менен эсептегенде. Анан ыктыярдуу түрдө бизде күмүш дагы бар да. Бирок ошол замандарда баалар бири-бирине жакын болгон экен. Бирок эми азыркы заманда бир аз айырма көп болуп атат, бирок күмүш менен эсептегенде бул 31.535 сом экен да. Мындайча айтканда, кимдин эле 35.000 сом акчасы бар болсо, ошол негизги муктаждыгынан ашыкча болсо, ошого эле кайрадагындай бир жыл айланса, анан бул адам карыз болбосо, эгер ушунча акча карыз болбосо ана бербейт. Карыз жок болсо, мына ушул 31.000-ине 789 сом зекет чыгарып коет экен да. 789 сом. Мындайча айтканда, бул эми кээ бир адам 50.000 сомго чыгарып калышы мүмкүн да. Ошондо ошонун 40-тан 1-ин эсептей берет. 40-тан 1 эсептелет. 40-тан 1 эсептелет. Мына ошондуктан биз эки түр менен чыгарып койдук. Бул ыктыярдуу түрдө. Эгер алтындын баасы менен берем деген жогорку бааны алса боло берет. Анан жок, мен эми тезирээк жардам берип турайын көбүрөөк деп күмүштүн баасын алса, аны менен да берсе боло берет. Бул натыйжасы кайсы баадан берип атса 40-тан 1-ин зекетке бере берет. Дагы бир өтө маанилүү суроо. Ушул орозо мезгилинде кыргыздарда ооз ачыралык, орозо карматкан жанандарга деп дасторкондорду жайышып, карыз какчалышып, кафелерге тозушуп ооз ачтырышат да, ысырапкорчулук кылынат да, сөзүн ачыгын айтканда. Канчалык деңгээлде бул туура да мусулман үчүн? Негизи орозо ачыруу деген бул жакшы нерсе. Бул пайгамбардын хадисинде келген, орозо ачыргыла деген жакшы. Өтө жакшы түшүнүк бар. Бирок азыр сиз айткандай карыз алып, кыйналып, ошондой өткөргөн бул такыр туура эмес. Бул туура эмес. Мисалы, биз оозду бир курма, бир өрүк менен, бир багы суу менен, кичинекей пияла суу менен деле ачырсак болот. Ошондой эле сооп ала бересиз да. Мына ошондуктан бул жерде эч бир мындай кыйынчылык болбош керек, эч кандай ысырапкерчилик болбош керек. Бул мүмкүнчүлүгүнө жараша болуш керек. Мына ошондуктан биз айтат элек, азыр ооз ачар дегенде эле биздин кафелер, чайканалар толуп кетет, башка болот. Бирок үйлөрдө канчадаган баягы жетишпей жашап аткан үй бүлөлөр бар да. Мисалы, азыр биздин министерстводон сурасак деле, мисалы, социал жактан караган, алар эмне деген списоктарды бизге бере алат да. Бул аймактарда, бул кварталдарда муктаждар бар деп. Тескерисинче биз мына ушул жаакка багыт алсак дагы жакшы болот. Мисалы, биз бир 100 үй бүлөнү, муктаж үй бүлөнү таап, же 50 үй бүлөнү таап туруп, ошолорго биз азык түлүк кылып, май, күрүч дегендей, кум шекер кылып, бир жакшы бир жумалыкка жете турган кылып алып барып берсек деле, биз бир жума бою аларга ооз ачыргандай сооп ала беребиз да. Мына ошондой бир социалдык көйгөйдү баягы чечүүгө багыттасак деле, бул аябай жакшы бир айларда. Анан бир эле кафеге барып туруп, анан бир же 5 нерсе жок калгандан көрө, биз мына ошондой багыттарды кылсак жакшы болот. Биз диний башкарма бул нерсени өткөнгө 2022 Рамазанда өткөргөнбүз. Жакшы өзүнүн натыйжасын берген. Кудай буйрса, бул жылы дагы мына ошондой бардык областтарда иш-чараларды өткөрсөгөн деген ниетте турабыз. Рахмат. Биздин убактыбыз акырындап, урматтуу Жыргабай ажы, соңуна келип калды. Сизге эркин микрофон берейин көрүп аткан жалпы кыргызстандыктарга келаткан ушу орозо айында айтылчу сөздөрүңүз болсо кайрылып кетсеңиз болот. Ооба, эми урматтуу мусулман бир туугандар, орозо айы бул эң берекелүү айлардан. Баарыбызды орозого жеткирген Алла Таалага эң биринчи көптөгөн шүгүрлөрдү айталы. Анан кийин Аллах субханаху ва таала бизге көптөгөн неаматтарды берип атат, сыйларын берип атат. Ден соолугубуздун жакшылык бул өзүнчө чоң сый неамат болот. Ата эненин бардыгы тынч мамлекетте жашоо. Аллах субханаху ва таалага ошол биз орозо аркылуу дагы өзүбүздүн жакшы шүгүрлөрүбүздү айтканга бизге аябай мүмкүнчүлүк болот экен. Мына ошондуктан биз мына ушул айды текке кетирбестен, ар бир мүнөтүн, ар бир секундун баягы жакшы ниет менен, ибадат менен өткөргөнгө аракет кылган болсок, жөнөкөй учурларда Аллах субханаху ва таала нафилге нафилдин соовун, ал эми парзга парздын соовун берсе, орозо айында нафил кошумча ибадатка парздын, ал эми бир парзга 70 парздын соовун берет экен. Мына ошондуктан биз мына ушул күндөрдү өтө олжолуу билип, колдон келишинче жакшы өткөрүп, таравих намаздарын калтырбастан, андан кийин жакшы дуа тилектер менен өткөргөн болсок, балки биздин ушу дуа тилектерибиз менен Кыргызстан мамлекетибизге Алла Таала дайыма токчулукту, молчулукту, эң негизги тынчтыкты дайыма арулап тартуулаган болот. Кудай буйрса,
Аллах субхана ва таала баарыбызды мына ушул айда жакшы ол жолу өткөрүп алганына насип кылган болсун. Рахмат, урматтуу Жорабай ажы, студиябызга келип кенен ушул алдыдагы ыйык короз айын кантип тутуш керек, кимдер кармаш керек, кандай шарттарда маалымат берип, маек курганыңызга ыраазычылык билдиремин. Ишиңизге ийгилик, дагы бир жолу ыраазычылык. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Келе жаткан ыйык Рамазан айыңыздар менен сиздерди дагы толук биздин СТВ телекомпаниясынын атынан куттуктап кетмекчибиз. Ушу менен программа соңуна келди. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.